Бұл ендік техникалық өсімдіктер түріне келеді. Бұндан еме жаңа бояқ косметикалық бұйымдар жасауға керек келеткен да. Ордой базары, Бишкек шары. Назыр 96 коробкаға салынған ендік чоу құрғатылған. Жалпысынан ал жерде 1 тонна 586 килограмм болған. Поскольку я говорю, что все это связано, исчезновение одного вида будет оказывать влияние на другие виды, и так постепенно останется голая земля. Етегінен шығабыз да, браконьерлер ода олып бізді ылды жақтан көріп тұрады да. Бұл қармақшы кішіне қиынырақ болып. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Нарындағы бөлүмүнүн кызматкерлери жаз жай айларында тоо таштарды кыдырып, тынымсыз рейдтерди жүргүзүп турат. Алар соңку 5 жылдан бери эндикчилер кайсы жерде тамыр казарын жаттап бүтүшкөн. Беш жылдан бери тоо этигиндеги тамырды казып түгөтүштү дейт Белек Каленуулу. Алар улам өйдөлүп, тоонун баштарына чейин эндик издеп жатышкан экен. Мына эми баягы жанагы эндик маселеси боюнча могу зоон алдыларында өсөт эндикчи. Анан браконьерлер ушул жерге келишет. Ушул жерден казышат. Бул участка биягы кара теректеп кот, биягы баткактап кот. Кармаш деле оңой эмес, баягы бракашта браконьерлер көбүнчө азыр эми бул жерге баягы ат машина бара албайт да, ат менен келген жерлер да, ат менен келет. Анан азыр жанагы мотоциклдер чыкпадыбы? Мотоциклдер менен келишет да. Келип анан биз бул этек болуп калат да, биз булундан ылдый чыгып келебиз да. Ошо чыгып келгиче эле бияк тоо тарап этек жак көрүп турат да. Анан биз чыгып келгиче эле ушул жерден бизди көрүп калат да, анан тоо борулуп качып кетишет да. Анан баягы кармаш кыйын болуп калат. Анан бул жерден эгерде бул жерден жаман жерде телефон да тартат да. Бирине бири чалып коет. Анан мындай коктуулардан тартпай калат телефон. Ошолор эле гана укпай калып баягы кармалып калат да. Эндикти көбүнчө ал күчкө толуп турган балдар казышат. Аларды колго түшүргөн экологторго каршылык көрсөтүп, кызыл чекке мушташкандан артка тартышпайт. Экологтор мындайда милиция кызматкерлеринин коштоосунда жүрбөскө айласы жок. Өтүрбөйсүң майкамы, нагайнатып өтүр камера. Тамыр казган балдар тоого 2 күн мурда келишкен. Алар ушул жерде түнөп, бир каптан көбүрөөк тамыр чогултууга жетишкен экен. Эндикчилер чымды оңой омуруп, тамырды казуу үчүн уштуу темирге сапталган жасалма шаймандарды колдонушат. Элдин баары эле барып аткандан ошо эл барган жарга барган жакка барып эл өткөргөн жакка өткөрөйүн деп келдик да. Ошо Өткөрүп көрөлүксүз. өткөргөм, былтыр 2 жолу баргам, өткөргөм, быйыл биринчи келишим. Кандай болот экен? Баасы кандай экен? Азыркы Баасы быйыл 350 ушундайды айтып атышат, тошуна билген жок. Аябай кургак болгон эле. Кургак сургагында элем ушунча эле чойлоо дейт. Бир күндө бир киши канча калсын? Билген жокмун. Түшкө чейин мына 10 килограммдай деп атасыңар, ушуну кастык. 20 килограмм казат окшойт да. Местный шеф билет да. Канча касарын биз биринчи келишибиз. Буйруганын касып кетели деп келдик да. Экологтор кабылган бул көрүнүш күн алыс болуп турат.
Ушул тапта Нарын облусунун Ат башы Актала Нарын районунда топ-топ болуп эндик казып жүргөндөр ондоп саналат. Жакында эле чек ара кызматкерлери Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерден ушундай бир топту колго түшүргөн. Алардын жанында 30 килодан ашык тамыр табылган. Бул эндик ушул жылдын 3-июнь күнү түнкү саат 3-төрдө 2:30 бизге чек ара кызматынан Арпа өрөөнүндөгү Мустөөр заставасынан билдирүү келип түшкөн. Ошол жерде биз ыкчам иш аракеттердин натыйжасында барып, түнкү саат 3-тө барып, ушул Жаран Кармалда Ат башы районунун тургуну бул жерде 39,5 килограмм эндик тамырынын чөбү бар. Эми бул азыр былтыр канча жылдан бери уже чоң көйгөй болуп келатат Нарын областында. Жылыга бул ички жайыттардан касып атышчу эле, аларды кыдырып, ошонун натыйжасында булар эми сырткы өрөөндөргө чыга башташты. Айылдыктар эндик казгандар жерди аң чөнөк кылып казып кеткенден кийин жайыттар бузулуп жатканына кейип жатышат. Маселен, Акталанын Актал айылына караштуу Сары үй жайлоосу. Айылдыктар бул өрөөндү ички жайыт катары сактап, малды алыскы жайлоолорго жиберерин айтышууда. Жайыттарга ат менен араң келчүлүк, ат менен чыгып, араң чыгып ушул жерге жайлачүлүк, неметчүлүк, асыр машиналар менен жол салып, тебеленди болуп, мондай акыбалын көргөнсүздөр, көрүп атасыздар, мына көрүңүздөр. Касып чукуп, монту эч нерсе калтырбай калды. Мына элдер ээн эркин келип эле касып атышат. Бул келечекте балдарыбызга жайыт калбайт го мындай темп менен жүрүп отурсак. Бул уже үстү кургай түшкөн турбайбы? Байырын келгенде былчылдак болчу. Айылдыктардын айтымында эндиктин тамырын жашыруун үйлөрдө кабыл алат. Экологдор жайыттын кыртышын бузгандарга айып пул гана салат. Анын максималдуу өлчөмү 5500 сом болсо, быйыл май айынан баштап 10.000 сомго көтөрүлгөн. Бияктан заказ келет бизге. 300 килограмм, 400 килограмм. Бияктагыларга айтабыз. Ошол азыркы тоонун этектеринде деле жок болуп калды бирок. Азыр алыс жактан чогултуп келип атышат, анан аадай бул убакыт кетип. Былтыр убактына жараша же мындай болсо арзан болуп, убакыт болсо кымбатыраак болуп өтүрчүбүз. Быйыл этектеринде деле калбай калды. Kurbaktın olduğu 800-700 sondan болчу, мындай болсо 500 sondan. Шундан өтүрчүбүз. Быйыл жок, эле тон этектеринде быйыл. Тиги өйдө барып, өйдө жактан барып, теркелип атышат, чогулуп келип атышат ошол жактан. Бирок быйыл өткөндө кармап койбодум былтыр. Дордой жактан ошол жакка 400 килограмм, 500 килограмм заказдар ошол жакка барып өткөрчүбүз аякталган. Алыштарын да киргизчү. Азыр деле мындай тааныш эместерин деле билгизбек болуш керек, бирок азыр ал жакта деле жок болуш керек. Каяка өткөрөсүңөр азыр? Бизге ошол заказ келет, шаар жактан ошол жактан өткөрөбүз. Шаардын ошол жакта. Дордой жакта объездный контейнер бар. Ошол жакта контейнер. Ал жак бизди деле киргизбек да. Тааныштардын аябай эле тааныштарын киргизбесе. Ошондой алдык деле карагандар чоңдор болуш керек, бирок кыргыздар эле силерден алгандар. Бизден алгандар кыргыздар эле. Бирөө анын башында тургандар кыргыздар эмес болуш керек точно. Уйгурбу же Кытайбы? Мен деле так билбейм да ошону. Быйыл канча 350 болот дейби? Силер алгандар бияктан. Биздики быйыл 400-500 сомдон болуп атат. Быйыл жок болот да, быйыл эч ким деле иштебей эле. Былтыр кармалып калгандан кийин уже быйыл кыйын деле болгон жок деп деле. Кармалып калгандан кийин да силерге чейин келген жок болду. Кармалып калгандан кийин бизге чейин деле келген жок. Анан алар биз эми теги баш жагына чейин деле тааныбайбыз да. Алар в основном бизге заказ берет, анан биз ошол заказ деле чогултуп беребиз да бияктан. Тиякта чоңдоруна чейин тааныбайбыз, чоңдору бизди деле тааныбайт. Алар заказ бергенде, алар деле өзүнүн кол алдында аларына заказ берсе. Атайын специально жазалган, каскан ардиясы. Мына атайын мойтуп касышат мына.
Буга чейин укук коргоо органдары Нарыз шаарынын четинде жайгашкан сарайдан 350 килодон ашык эндиктин тамырын табышкан. Маалыматка ылайык тамырды тоодон касып келгендер ушул жерге өткөрүп турушкан. Эндик көп жылдык өсүмдүк, тамыры жоон, тик өсөт. Кызыл боёгу болгондуктан косметикалык каражат катары колдонулат. Кыргызстандын тоолорунда анын 3 түрү бар. Эл арасында илгери кыргыздар эндиктин тамырын куйрук май, кымыз менен ачытып, косметикалык каражат катары колдонушкандыгы айтылат. Азыр казып жаткандар болсо, аны чет өлкөгө сатышаары айтылып жүрөт. Экологдордун айтымында бул техникалык өсүмдүк. 2024-жылы Кыргызстанда өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүн өзгөчө пайдаланууга убактылуу тыюу мораторий киргизилген. Андай өсүмдүктөргө макротомия, эндик, кыял, уу коргошун, афлатун пиязы кирет. Эндик чөбүнүн тамырын ким алары жана кайсыл өлкөгө ташылары тууралуу расмий маалымат жок. Бул маселе жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлгөн. Жайыттардын жабыркашы боюнча эндик деген чөп азыр өтө баалуу болуп атат, тамыр. Өзгөчө Актала Жумгал жакта ушул эндикти казып атышат азыр. Шаарда стройкада иштеген жигиттердин баары азыр жайытка барып эндик касып атышат. Бул жерде тамыры менен касып атат, 1 айылдан 30-тан 40-тан машина чыгып атат. Жайыттарды кыйма-чийме талкалап атышат. Элдин суроосу болуп атат. Ушуну дагы жайыт комитетине бир жакшы көзөмөл кылып берсе, жакшы болот эле. Жайыттар тепсенди да калды. Эндиктин тамырын чет өлкөгө чийкизат катары чыгарууга кыргыз мыйзамдары жол бербейт. Ошондуктан айрым адистер бул продукция аткезчилик менен ташылат деп айтып жүрүшөт. Өткөн күздө ири көлөмдөгү эндик өсүмдүгүнүн тамырын мыйзамсыз чогултуу жана сатуу менен алектенген чет өлкөлүк жарандар аныкталган. Атайын кызмат топтун контрабандалык иштерине бөгөт коюлгандыгын билдирген. Алар тарабынан 1326 килограммга жакын эндиктин сырьё салынган. Жалпы баасы 3 миллион сомго жакын. Андан мурдараак мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери чек ара кызматы менен биргеликте 1 тоннага жакын эндиктин тамырын мыйзамсыз ташып чыгуу аракетинин алдын алышкандыгын кабарлаган. Акчол автожолу контролдук өткөрмө пунктунда Кыргызстандын аймагынан Казакстанга кетип жаткан унаа текшерүүгө алынган. Жыйынтыгында жалпы салмагы 825 килограммды түзгөн жоголуп бара жаткан категориядагы кызыл китепке киргизилген арнебия өсүмдүгүнө окшош өсүмдүк тамыры менен 55 куту табылды. Ага улай эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги эндиктин тамырын ири өлчөмдө чогулткан жарандар кармалгандыгын билдирген. Дордой базары, Бишкек шаары азыр 96 коробкага салынган эндик чөбү кургатылган. Ар бири кичинекей коробкалар 16 килограммдан. Жалпысынан алсак 2024-жылы ушу республиканын аймагында 50ден ашык мыйзам бузуу фактылары катталып, бул боюнча биздин кызматкерлер тарабынан өздүгү такталган жарандарга, өздүгү такталган 43, тактап айтканда 43тен ашык жаранга ошо Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинин негизинде 64-берене ар бир жаранга айып салынган жана ошондой эле ошол касылып алынган эндик чөптөрү конфискация деп коебуз, алынып андан аркы тиешелүү чаралар көрүлгөн да. Бул жерден эң чоң 2024-жылы ошол август айында 28 августта тактап айтканда Бишкек, Борбор калабыз Бишкек шаарынын Дордой базарынан ошо даярдалып, таңгакталып, упаковкаланып, чет мамлекет, чет жака өткөзүп жаткан жарандар кармалган. Бул жерде жалпысынан ал жерде 1 тонна 586 килограмм болгон. Биз артынан аныктаган учурда. Кечээ 3 жарандан жансыз денеси табылып, бүгүнкү күндө 3 жаран жансыз денеси табылды.
Былтыр Чаткалдын Канышкыя айылынын тургундары жана бир чет элдик жарандан турган 14 кишилик топ эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткенден кийин дайынсыз жоголушкан. Издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман-эсен табылган. Ал эми калган 6 киши кар көчкү алдында калган. Кыргызстанда өсүмдүктүн 4000 түрү өсөт. Бирок бул мындан дээрлик 20 жыл мурдагы маалымат. Биологдор Кыргызстан эгемендикке ээ болгону мамлекеттик деңгээлде флорага көңүл бурулбай калгандыгына кейишет. Копают на самом деле не только этот вид, а очень многие виды копают и вывозят. Ну, постепенное обеднение флоры. Вот какой вред это все приносит. Каждый вид, в свою очередь, связан. Нет такого вида, который не связан с другими. И исчезновение одного вида, оно окажет влияние на многие другие. Например, этот вид связан с какими-то видами насекомых или с какими-то видами животных. Если этот вид уничтожается, то, естественно, вот эти самые животные, которые связаны с ним, а может быть еще и микроорганизмы и так далее, они тоже начинают деградировать и потихоньку. Ну, поскольку я говорю, что все это связано, исчезновение одного вида будет оказывать влияние на другие виды, и так постепенно останется голая земля. Да, действительно, данный вопрос очень актуальный, поскольку производится вывоз незаконных растений, которые подлежат запрету. В связи с данными обстоятельствами, мне кажется, нужно усилить контроль за соблюдением данного моратория, потому что действительно был введен запрет на вывоз данных растений. Тем не менее, мне кажется, государство должно обеспечить должным образом, предоставить знания таможенникам, произвести обучение, чтобы таможенники при осмотре данных растений производили изъятие и передавали соответствующим органам для произведения экспертизы на установление того, что действительно данное растение подлежало оставлению здесь и подлежало запрету на вывоз. С учетом данных обстоятельств, помимо этого, я хотела бы отметить то, что да, действительно, со стороны ведомства контроля практически, мне кажется, нету, потому что, к примеру, предусмотрены штрафы за вывоз данных растений, но, однако, они незначительны. И мне кажется, нужно также дать возможность внести изменения, также включить и тюремный срок, потому что это все влияет на популяцию, на экосистему, и мне кажется, это, да, действительно был вопрос очень актуальный. Кыргызстанда жайыттардын жалпы аянты 9 миллион гектар. Расмий маалыматка ылайык өлкө аймагындагы жайыттардын 35%дан ашыгы деградацияга учурап, 80%нын түшүмдүүлүгү төмөндөп кеткен.